Ысык көл эл аралык аэропорту мындан ары түнкүсүн учактарды кабыл алууга даяр. Анткени жакында эле аэропорттун учуп конуу тилкесине жаңы түнкүсүн жарык белги берүүчү навигациялык жабдуулар орнотулган. Ал эми алгачкы түнкү рейс учагы болсо көчмөндөр оюндарына карата келип конгон. Орус-кыргыз фондунан бөлүнгөн каражаттын эсебинен аэропортто 4 долбоор ишке ашкан. Бөлүнгөн насыя түнкүсүн жарык берүүгө жана инфраструктураны жакшыртууга жумшалган. Учак тилкесине багыт берүүчү чырактар орнотулуп, аэробекет кеңейтилген. Бардыгын үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздоо максатында сайыз убагынан калган көмөкчөрдөн жаңыланып, жер алдынан жана аба чубалгылары тартылган. Айта кетчү жагдай, учак токтоочу жайдагы жарыктар Орто Азия чөлкөмү боюнча бир гана Ысык көл аба майданында орнотулган. Долбоорго коюлган жабдуулардын баары заманбап жабдуулар болуп эсептелет. Мына жана айта кеткендей, мынакей өзүңүздөр көрүп турган ушул учак туруучу жайдагы жабдуулар булар биринчи жолу Кыргызстанда коюлган жана энергия сберегающий деп коебуз, ушундай жабдуулар коюлду. Аэропорт кыска убакытта 7 айда толук кандуу ишке кирди. Орус-кыргыз фонду аба майданга миллиондогон доллар каражат бөлүп, тез арада көп жумуштар жасалган. Бул фонд тарабынан берилген ири өлчөмдө алгачкы каражат. Аэропорт эми насыяны 4% үстөгү менен төлөмөкчү. Российско-кыргызский фонд развития выделил кредит аэропорту Манас. Орус-кыргыз өнүктүрүү фонду Ысык көл аэропорту күнү-түнү иш алып барсын, заманбап технологиялар менен жабдылсын деп 12 миллион 400 миң сом доллар берди. Азыркы күндө аба майдан баардык жагынан эл аралык талаптарга жооп берет. Аэропорт ИКАО стандартына туура келет деген сертификат алган. И получил сертификат международной организации ИКАО первой категории. Ысык көл жээгине курулган аба майданга акырындык менен эл аралык каттамдар келип конуп, чет элдик жүргүнчүлөр каттай баштады. Адистер мындай көрүнүш туристтердин агымын жогорулатып, өлкө үчүн киреше алып келет деген пикирде. Что это нам даст? Это нам даст в первую очередь в любое время и... Бул бизге эмне алып келет? Биринчиден кайсы убакыт болбосун күнү-түнү аба ырайына карабай учактар коно алат. Мунун баары туристтердин көбөйүшүнө түрткү берет. Ким эле ал тууралуу кыялданбасын. Өлкөдө туризм өнүгүп, экономика өркүндөп өскөнүн баардыгы каалайт. Второе это то, что даст мультипликативный эффект для развития. Ысык көл аэропортунун күнү-түнү иштегени экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чоң салым кошту. Чет элдик спортчулар менен меймандар дал ушул аба майдандын тейлөө кызматын пайдаланып, тоо койнундагы көгүлтүр көл жээгинде өткөн кереметтүү көчмөндөр оюндарына күбө болуп, эстен чыккыс мыкты сезимдерди өздөрү менен кошо ала кетишти. Уламбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал.